Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарага катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Премьер-министр өкмөт улгайган адамдарды социалдык жактан камсыз кылуу, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кам көрүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө социалдык мекемелерди колдоо жана жумушсуздуктун санын кыскартуу боюнча маселелерди чечүү иштерин жакшыртууга күч жумшап жатканын белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы сөзүн жыйынтыктап жатып, ишинен өзгөчөлөнгөн социалдык коргоо чөйрөсүнүн жана профсоюз кызматкерлерине сыйлыктарды тапшырды. Бүгүн социалдык системага, коргоо системасына социалдык коргоо министрлиги аркылуу 10,3 миллиард сом сарпталып атат. Мына азыр жаңы бюджетти талкуулап атабыз. Улукбек Тойшубаевич менен 11,9 миллиард сом жылдан жылга өсүп атат. Мындан тышкары 50 миллиард сом пенсияга тартылып атат. 60 миллиард сом акча пенсия жана жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөргө жумшалып атат. Өзүңүздөр билесиздер, 161 миллиард сомдун салыштырып көрсөңүздөр, 60 миллиарды эми социалдык фонддун өзүнүн бюджети кирбейт, бирок салыштырмалуу 60 миллиард сом ушул сиздер иштеп жаткан тармакка сарпталып атат. Эгерде мындай салыштырып көрсөк, бул абдан чоң көрсөткүч. Бюджетибиздин өзүнүн көлөмүнө жана шартына ылайыктуу. Бирок, конечно, бизде бюджетибиз аз, кичинекей. Ошентсе дагы 60 миллиард сом ушул тармакка жумшалып атканы, бул биздин мамлекеттин саясаты эң биринчи адамдын муктаждыгын чечүү саясаты күчөп, өнүгүп бараткандыгын көрсөтмөкчү.